Ассаламу алейкум, урматтуу телегөрүүчүлөр жана угармандар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Бишкек шаарынын так ортосунда жайгашкан Анадолу кыргыз-түрк кыздар кесиптик лицейинин жалпы жаштары менен жана ошондой эле мугалимдер жааматы менен бүгүн сиздер менен биз талкуу кыла турган тема бүгүнкү жаштар эртеңки келечек деген темада сүйлөшөбүз. Биздин даанышманыбыз айтыптыр, кайсыл коомдун жаштары билимдүү, илимдүү, имандуу болсо ошол коомдун келечеги энен болот деген экен. Андыктан бүгүнкү жаштардын оюн сиздер менен чогуу аңдайбыз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Ушул жаштарыбызга конок серепчи болуп келген биздин урматтуу үлкөн конокторубузду тааныштырып өтсөк, Анадолу кыргыз-түрк кыздар кесиптик лицейинин мүдүрү Бекир Кызылтепе. Кош келдиңиз. Жана ошондой эле мүдүрдүн орун басары Рина Токтонаева эжебиз. Кош келдиңиз. Коомдук ишмер, дин таануучу Улан Усупов. Кош келдиңиздер. Анда ушул биздин бүгүнкү берүүбүздү ачып берүү үчүн өзүнүн эмгеги менен чыгармасы менен бүтүндөй кыргыз журтуна дүйнөгө салым кошуп жүргөн Мухаммед Осмонов мырзаны чакырып алсак. Мага күйөр бир адам бар жапчалгыз, алини кемирмиге байталгыз. Бала десе бар өмүрүн аябас, ой энекем кандай жансың тайманбас. Çaçın kayratın enekem berim töktün seneçen. Bul dünyada kim garız enesi üçün ul garız. Bul dünyada kim garız o eneke biz garız. Баракелде, чоң рахмат. Расылык билдиребиз. Анда урматтуу жаштар, бүгүнкү тема бүгүнкү жаштар эртең келечек. Ошол жаштарыбыздын оюн уксак, жаштардын келечеги кандай, урматтуу кыздар? Сөзсүз мекенге, элибизге кызмат кылыш үчүн билим алуу керек. Анда жаштардын оюн чогуу аңдасак. Азыркы күндө билимди жөн эле албастан аны колдонгонду үйрөнүш керек. Мындай ар тараптан өзүңөрдү развивать этип, мындай осведомленный болуп, эрудированный болуп, анан билимди жөн эле мындай үйрөнүп албаш керек да, аны деген мындай анализировать этип, ар кандай жерлерин мындай изилдеп чыгып, анан колдонуш керек да. Ошол силердин оюңарча азыркы биздин жаштар ошол билимдүүлөр көппү же билимсиздер көппү? Азыр билимдүүлөр дагы көп, билимсиздер дагы көп, экөө мындай баланста деп ойлойм. Анткени окугандар да бар, жана окубагандар дагы бар. Алардын окугандардын арасында биз барбыз деп ойлойм. Биздин лицей өзгөчө. Өзгөчө кол чаап коебуз. Жакшы. Жакшы, Азамат, ушундай баягы ат аталса куту сүйнөт дейт. Андыктан бул жакшы лицейлерден да билебиз. Анда дагы жаштардын оюн билсек. Албетте бүгүнкү жаштар эртеңки биздин келечегибиз деп билебиз. Анткени келечекти ким курат? Албетте жаштар курат. Мисалы биздин ата-энелерибиз, байкелерибиз, эжелерибиз жашынан өтүп азыркы өзүнүн жаштыгын өткөрүштү. Мисалы алар деген келечекте жаңы нерселерди, алардын эски билими менен алар жаңы нерсени ача албайт.
Биз болсо азыркы окуп жаткан учурубузда, жаңы үйрөнүп жаткан учурубузда жаңы бир нерселерди ачып, мисалы наукадан, маданияттан, искусстводан бир нерселерди, жаңы нерселерди ача турган болсок, ал келечекте дагы биздин өлкөбүзгө, өзүбүздүн маданиятыбызга бардыгына кошкон салымыбыз болот. Ошо. Жакшы, рахмат. Ушул Кытай элинде эгерде ушул Кытай деген наамды алып жүрүш үчүн бир нерсе ойлоп чыгарыш керек экен. Ал бир нерсе ойлоп чыгарбаса, ал Кытай өтө намыстанат экен. Ошол силердин лицейиңерде мындай ойлоп табуучулар, бир нерсе ойлонгондор же болбосо бир нерсе чыгаргандар барбы? Биз азыркы учурда биз деген лицейдеги профессия бар, программист жана дизайнер стилисттер. Биз стилисттер, биз жаңы кийимдерди, жаңы этно стилде болобу, же кайсы стилде болобу, биз жаңы эмелерди ойлоп чыгабыз, кийимдерди. Ойлоп чыкканда биз келечекке максатыбыз койгонбуз, биз келечектеги жакшы дизайнерлер болобуз деп кийимге. Ошондо биз эгерде ойлоп тапсак, биз азыр дагы ойлоп табып чыгып атабыз. Дагы көп нерселерди ойлоп тапсак, биз Кыргызстан экономикасына дагы, маданиятына дагы жакшы салым кошуп кете алабыз. Баракелде. Жакшы. Анда урматтуу Улан агай, сөз сизде, кош келдиңиз. Мынакей бүгүнкү темабыз бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Ошол келечекке дагы булар салым кошуш үчүн сизде кандай сунуштар бар? Туура, бүгүнкү жаштар эртеңки келечек, себеби кар келсе ашка, жаш келсе ишке деген кыргыздын макалы бар. Ошондуктан жаштарыбыз бүгүнкү күндө 24 саат жетпеш керек деп ойлойм. Балким 25 сааттык жашоо менен анан ошону пландаштырып, программалаштырып, себеби Кудай Таала бул жашоодо адам баласына берген ар бир күндү, ар бир саатты, ар бир секундту ардактап, сезип, анан ошого жараша өнүгүү жолун таап жашаш керек деп ойлойм. Анан өзгөчө бул жерде ошо Анадолу лицейинде ошол Кыргызстандын ар тарабынан келген зээндүү, таланттуу, маңдайы жарык, келечектен көптөгөн нерселерди үмүттөндүргөн жакшы кыздар окуп атат деген терең ишеничтемин. Бул жерде ошол көрүп байкап жүрөбүз. Буюрса Кыргызстандын келечеги жаман эмес. Себеби биз бардыгыбыз оптимистпиз. Мындай айтканда келечек жөнүндө жакшы ойлойбуз, үмүтүбүз бар. Адам өлдүм десе өлө берет. Жакшы ой, жакшы ниет жарым ырыс дейт. Ошондуктан келечекке жакшы ниет коюп жашашыбыз керек. Бүгүнкү күндө ошо жаштардын ал акыбалын көрүп келечекке прогноз койсо болот да. Негизинен сырттан келгендер байкаган экен. Ошо Европадан бир бул изилдөөчү же саякатчы келип ошо Бишкекти аралап жүрүп айтыптыр да, баягы мындай да, өзүбүзгө сырттан келген адамдардын көз карашы менен же өзүбүзгө сырттагы бирөөнүн көзү менен карагамайча оңоло албайбыз. Адамдын көзгөсү, мусулмандын көзгөсү деген сөздөр бар. Ошондуктан биздин кемчиликти айткан адамга дайыма рахмат айтышыбыз керек, себеби ал биздин оңолушубузга салым кошкон адам. Сабырдуу болуп, эмоция калтырбай, ошол кемчилигибизди оңдоп койсок, анда биз оңолобуз. Ана көчөдө баратканда карап, ошо жаштардын көбү эле отурушат дейт, ары бери басып жүрүшөт дейт. Анан бул жаштардын бир үлгүлүү бир максаты жокпу деп ойлоптур да. Анан ошол ой менен бөлүштү эле да. Кээ бир мамлекеттерге барсаң, мындай тез темпте жашашат да. Мисалы Японияга барсаңар, балким алардын темпин биз көтөрө албай калышыбыз мүмкүн. Мисалы 12 саат, 14 саат робот сыяктуу иштеген элдер Японияда мен деген түшүнүк 5-орунда турат да. Биринчи ошол теңирим дейт, падышам дейт, ишканам дейт, үй бүлөм дейт, анан мен дегенди 5-орунга коет экен да. Ошон үчүн балким япондордун өнүгүшүндө ушундай түшүнүктөр, ушундай акыйда, ишенимдер жатышы мүмкүн да. Анан педагогикада кайзен деген метод бар. Бул кайзен методу ошол япондордун мындай айтканда ийгиликке жетишине алып келген бир метод. Бул бир эле педагог эмес, экономиканын кыймылдаткыч күчү болуп эсептелген метод болуп эсептелет. Эң кичинекей нерсени дагы өзгөртүүнү зерикпе дейт да. Мындай айтканда сен универсалдуулукка умтулуу жолунда сен бир нерсени ойлоп таптың, Мисалы, япондор билесиңер, Хиросима, Нагасакиде 45-жылы америкалыктар атом бомбасын чышташты, туурабы? Эми бул биринчи жана акыркы жол болсун. Мындай эч качан адамзаттын башына бербесин мындай нерсеничи. Бирок ошондо алар намыстанып, туурабы? Биз болуптур, согушта жеңилдик. Бирок биз технологияда, илим-билимде, экономикада биз жеңебиз деди жана бүгүнкү күндө жеңгендерин далилдешти. Робот технологияда япондор номер 1 дүйнөдө. Туурабы? Ким ат салыша алат алар менен?
Башкалар да ойлоп атат, Кытайда, Америкада, бирок япондордон өтө элек. Башка тармактарында дагы экономиканын кайсы гана тармакта болбосун, жаңы нерселерди өндүрүүдө, маркетинг тармагында, содада мисалы өзүңөр билгенден мисалы түрктөрдүн тикасы болсо, япондордун жайкасы бар туурабы, өнүктүрүүгө салым кошуп келе жаткан. Бизде мисалы ошол жайканын Скөлдө бир проектиси иш алып барган, ар бир айыл бир продукт деген туурабы. Мисалы көлдөн болгон кыздар болсо билет. Себеби өндүрүшкө айланмайынча, мындай чыкканда сен билген нерсе илим билимге алмайынча ал пайдасыз болуп эсептелет. Өзү билген нерселерибиз дайыма амалга, ишке, практикага ашыш керек. Ошон үчүн Кур'ан Керимден бекеринен билип алып, аалым болуп, кыйын болуп, бирок эч качан ошо менен амал кылбай жүргөн адамды куржундарга китеп салып алып кетип бараткан эшекке салыштырган эмес. Камасалил химар яхмил асфар деп Кур'анда келет да булчу. Ошондуктан баягы билген нерсебиз менен амал кылуу, анан ушул жерде үйрөнүп аткан өтө баалуу илим билим менен маалыматтар менен элибизге, жерибизге пайдалуу болуу, анан кыргыз эли балким экономикалык жактан, социалдык жактан ар тараптан кыйналып аткан ушул күндө канжагага башыбызды байлап коюп, Жолон Мамытов айткандай, ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга деп айткан эле да. Рахмат, токтолобуз. Анда жаштардын оюн уксак, жаштардын оюн угуп, агайдын айткан немесинде силердин пикирлериңер барбы? Мисалы биз менен Японияны салыштырууш бир аз башкача болот. Мисалы деген биз деген мурун кандай элек, биз көчмөн калк болчубуз, туурабы? Биздин жашообузда малчылык, чарбачылык дагы кийин келди. Малчылык болчу эң биринчиси эле. Биз эч кандай бир технологияны, техниканы, эч нерсени билчү эмеспиз. А Япония болсо бул көп жыл мурун эле жерлешип, алар деген уже жер иштетип, технологиялар колдонуп баштаган. Мен оюмча бул деген Америка бомба таштагандан кийин намыстанып кеткен жок, болуш керек. Анткени алардын канында, деринде болушу мүмкүн. Кыргызстандын келечеги, мисалы сиз айтып кеткен саякатчынын көзү менен карай турган болсок, кыргыздар эми негизи кандайдыр процент жалкоо кешет, туурабы? Анан алар деген жай жүргөндө эмес, балким бул азыркы заманда ушундай болсо, бир где-то бир 30-40 жыл өткөндөн кийин экономикабыз дагы бүт нерсе көтөрүлсө, келечегибиз экономиканы ким көтөрүш керек? Албетте жаштар көтөрөт. Мисалы азыркы билимге деген кандай жаңы нерселер ачылып атат. Көп мүмкүнчүлүктөр ачылып атат жаштаргачы. Окуу боюнча университеттерге, башка өлкөлөргө барып окуганга. Эмне үчүн башка өлкөлөргө барып жаштар окуп атат? Анткени билим деңгээлин көтөрүш үчүн деп атат. Кайра Кыргызстанга келип, өз мамлекетине келип, мамлекетин өнүктүрүүгө окуп атышат, туурабы? Эми сыртта окугандар өзү Кыргызстан мамлекетине келбей деле Кыргызстанга салым кошсо болот, туурабы? Америкада бир фирма түзөт, корпорация түзөт, Кыргызстанга инвестиция жасайт, жосо жол көрсөтөт, көптөгөн адамдар иш менен камсыз кылышы мүмкүн. Бирок япондорду салыштырганым өнүккөн элдерден баары үлгү алышыбыз керек да. Япондорду салыштырган биз аларга окшошуп кетишибиз керек деген нерсе жок. Просто адамдарда намыс болуш керек, элде намыс болуш керек, туурабы? Ар бир адамдагы сапат барып элдик сапатка айланат да. Кыргыз эли меймандос, коёзунан чөп албаган жоош, жалкоо дей бербеш керек. Бирөөнү улуу дей берсең, өзүңдүн кичүү деген мааниге жатат, туурабы? Улуу орус эли, улуу Кытай эли дей берсең, кичүү жосо кичинекей Кыргызстанда өзүң басынганга жатат. Бүгүнкү күндө элибиз мындай чыкканда, ата-бабабыздан келе жаткан ошол көчмөндүк тукту кайрадан жандандырышыбыз керек. Туура Япондор деле көчмөн эл болгон. Япондорду эгер чын-чынына салыштыра келсек, балким тууганда чыгышыбыз мүмкүн. Бүгүнкү күндө өзүңөр билгендей Америкадагы кызыл дерилилер, туурабы? Мындайча айтканда индеистер биздин туугандарыбыз экени далилденип атат да. Убагында Беринг кысыгы аркылуу, кемелер аркылуу жосо кайыктар менен өтүп кетип, ошол жакта жашаган биздин туугандарыбыз экен да. Жана айтканыңызбы, эми япондуктардан биз намыс алып, ошо намыстануу менен өнүгө алабыз депчи, бул туура деп эсептейм. Мотивация деген бул ошо өнүгүүдөгө эң биринчи орунда турат деп ойлойм. Экинчи орун болушу мүмкүн. Биринчиси өзүңдүн башың менен иште. Экинчи орунда ошо мотивация деп ойлойм. Ал эмне дегенде бир китеп окугам, Джек Лондондо Мартин Эден деген. Ал жерде ошол моряк болуп эле жүргөн, мындай жанагы эмелерге, класстарга бөлүнгөндө эң ылдыйда жүргөн эле адам бир кыз жаш көрүп калып, ошол кызга ашык болуп, ошол ал кыз болсо мурунку замандарда ушинтип бөлүнгөндө алар мындай эң үйдөдөгү кыз болчу да, ал болсо эң ылдыйдагы бала болчу. Ошонун деңгээлине жетем деп, ошол менен бирге болом деп, недеге мурда мындай бир эмеде болбосо, теңсиздик болчу, бир эмеде болбосо анан күйгө да мындай ал кызды да ала албайт болчумун да, анан ошол бир деңгээлде болом деп өлбү катты мындай көп аракет кылат дагы ошол кызга жетүүгө
аракеттер көп кылат, ошол да мотивация деп ойлойм. Мисалы ал ойлочу 24 саат чын эле жетпейт деп ойлочу да, анан түндө дагы мындай айтат го азырчы жаштарына бөлүштүргөнгө 16 жаштагылар мисалы үчүн 8 саат 40 минутта укташ керек депчи. Бирок аны көп деп ойлогондо дагы ал максимум 3 саат уктачу дагы ошо кызга жетиш үчүн көптөгөн аракеттер кылган. Ошон үчүн мотивация болуш керек. Баарында эле кыргыздарда эле ошо япондуктарга салыштырып биз өнүктүрө алабыз. Жана япондуктар айтпадыңызбы, биринчи место өзүн койбой, 5-чи место койгон депчи. Ал туура эмес деп ойлойм. Неденге ошол үй бүлөнү, өзүнүн тандырыны, үй бүлөнү дагы ошо ишин дагы өнүктүрүш үчүн биринчи орунда өзүң болуп, өзүңдү өнүктүрүп, анан аларды дагы өнүктүрө аласың деп ойлойм. Сиз айттыңызбы? Кызга жетүү үчүн 3 саат, үнөм 3 саат иштеп атат, ушул баягы элге же мекенге кызмат кылыш үчүн канча саат укташ керек? Ал эми нагрузкага жарашыр деп ойлойм. Мисалы, бир 40 минутталык сабакта бизге жөнөн эле 10 минутталык перерыв бербейт да. Неденге ошол 10 минутталык перерывда ошол 40 минуттадагы алган сабактарың билимиңди сиңире аласың да, ошол менен жакшы үйрөнөсүң да. Бизде деле ошол уктабаш керек деген эмеде эмесмин, бирок укташ керек, эс алыш керек. Кыргыздар деле ошону билип, көчөлөрдө деле сейлеп жүргөнү, бул эс алганы деп ойлойм. А так биз аркабызда деле иштеп деле жүрөбүз. Убакыт маселесинде да кошумчалай кетейин. Туура 8 саат деп атасыңар. Эгер 8 саат 24 сааттын 3/1 бөлүгү туурабы? 24 саат 3/1 бөлүгүн уктай турган болсоңор, анда жашооңордун 3/1 уктаган болосуңар да. Туурабы? Уйку менен өтүп кетиш. Уйку менен өтүп кетет. Канчалык уйкудан экономить этсек, канчалык уйкудан үнөмдөсөк, ошончолук көбүрөөк жашаган болобуз, көбүрөөк окуган болобуз, көбүрөөк үйрөнгөн болобуз. Ошон үчүн адам көбүрөөк жашаганга аракет кылыш керек. 8 саатты 7-ге, 7-ни 6-га чүрүшсө болот. Эйнштейн илимий ачылыш жашайм деп 2,5 саат гана уктаган. Бүгүнкү күндө кээ бир алымдар, кээ бир окумуштуулар чынында 2 саат, 3 саат уктап эле өзүн идеяга берип, илимий изилдөөгө берип коюп, ушунчалык аз уктагандар бар да. А бизге мен оюмча жаштарга 8 эмес, 6-7 саат жетиштүү деп ойлойм. Рахмат, чоң рахмат. Bekir Kızıltepe Müdür Bey, anda söz sizde. Öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi'nin kısaca tarihinden bahsetmek istiyorum öncelikle. Okulumuz 1992 yılında iki ülke Milli Eğitim Bakanlıklarının ortaklaşa oluşturduğu protokolle açılmış ve her yıl 50 öğrenci alıyor. Bu öğrencileri sınavla alıyoruz. Okulumuzu da eğitim öğretim müfredatı iki ülkenin müfredatının bir sentezlemesiyle oluşuyor. Okulumuzda toplam 200 öğrenci eğitim öğretim görmekte. Bunların 100 tanesi yatılı. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden öğretmenler olarak burada bulunmaktan, Kırgızistan'a hizmet etmekten çok mutluyuz. Buraya gelen arkadaşlarımızın görev süresi bittiğinde hiçbiri gitmek istemiyor. Bu da Kırgızistan'dan ve Kırgız halkından ne kadar mutlu olduğunu gösteriyor. Bu sebepten ben bizi bu şekilde ağırlayan Kırgız Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Kırgız halkına çok teşekkür ediyorum. Biz buradan çok iyi, çok güzel hatıralarla ayrılıyoruz. Burada Kırgız öğretmenler ve Türk öğretmenlerle eğitim öğretimi beraber yürütüyoruz. Biz eğitim öğretimi yürütürken hiçbir zaman aramızda işte bu Kırgızların ya da bu Türklerin gibi bir fikir ayrılığı olmuyor. Çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. O sebepten bunun özellikle vurgulanmasını istiyorum. Bu okulun ayrıca bir özelliği var. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt dışındaki tek meslek lisesi bu. Öyle de bir farkımız var. Başka ülkede, dünyadaki başka hiçbir ülkede böyle bir meslek lisesi yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin açtığı. Чоң рахмат, таке Кудай бурса бул да биз ийгилик деп ойлойбуз. Мына дүйнөдө жок ошол кесиптик лицей, Кудайга шүгүр, ушул түрк бир туугандарыбыздын баягы мындай Кудай бурса ойлойбуз. Дүйнөдө дагы бир ушул бизден чыккан кыздар буюрса бир жакшы салым кошот деп ойдобуз. Чок тешеккүр эдерим. Анда Ренеже сөз сизде. Биз Кыргыз-Түрк кыздар кесиптик лицейи 1992-жылы 3 мартта Кыргыз Республикасынын билим берүү жана Түркия мамлекетинин билим берүү министрлигинин келишиминин негизинде ачылган окуу жай. Бул окуу жайдын өзгөчөлүгү республика боюнча Кыргызстанда кесиптик окуу жайдын бири болуп эсептелет. Айырмасы башка окуу жайлардан биздин республика боюнча 7 аймактан 8 классты бүтүргөн окуучулар келип кабыл алынат. 4 жыл окушат, билим алып, бул жердеги
эң дагы бир өзгөчөлүгү деп айтсак болот, кыздарыбыз эң биринчи тил үйрөнүшөт, 4 тилде эркин сүйлөй алышат. Андан кийин экинчиси бул кесипке ээ болуп чыгышат. Бизде 50 окуучу, ал 50 окуучунун 25и кесиптик компьютер бөлүмүндө, ал эми 25 окуучубуз болсо тигүү бөлүмүн бүтүрүп аяктап чыгышат. Дагы Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин негизинде биринчи жалпы бул аттестатка ээ болуп чыгышат, көөлүк алышат. Ал эми Түркия мамлекети тарабынан кесипке ээ болгондугу тууралуу бул дипломго ээ болуп чыгышат да. Мына ушул өзгөчөлүктөрү бар. Окуучуларыбыз жалаң гана тил менен эмес, эки элдин бул жерде маданиятын, тарыхын, ошондой эле бүгүнкү күндө Кыргызстандын жана Түркиянын достугун, кызматташуусун бирдикте ынтымактууда мына 92 жылдан бери бул окуу жай ишке ашырып келе жатат. Рахмат. Урматтуу жаштар, силер ушул Кыргызстандын же болбосо өзгөрдүн келечегиңерди 20 жылдан кийин кандай элестетесиңер? Саламатсыздарбы? Баш жагын айткандай эле, эң башында бул өлкөбүздүн келечеги болуп эсептелет. Бир кичинекей бала апасынан сураган экен, апа эмне үчүн жакшы адамдар биринчи кетишет депчи. Анан апасы айтат, эгер сен гүлдөрдү үзүп атканда, чогултуп атканда сен кайсы гүлдөрдү тандайсың дегенде, мен жакшы гүлдөрдү тандайм деп жооп берген экен. Жана ошондой эле бул жакта дагы мүдүрү сүйлөгөндөй эле, бул лицей канча жыл ачылды дегенде, будан эмне келип чыгат? Будан ынтымактуулук келип чыгат. Анткени эки өлкөнүн мындай бири-бирине байланышуусу да, жалгыз эле ар бир адам мен чыгарам дегенде, башка адамдар ал бир кичинекей эле мындай кичинекей точка сыяктуу эле аны бат эле кылып өчүрүп коюшат да. Эгер бул жерден ынтымакты келечек үчүн эң башкы бул ынтымак роль ойнойт деп билем. Жана ошондой эле 20 жылдан кийин Кыргызстандын социалдык жана экономикалык байланыштары бар. Социалдык байланыштарына бул башка өлкөлөр менен импорт экспорт аркылуу же билимдер аркылуу бири менен байланыш болуп эсептелет. 20 жылдан кийин мен чыгам же мен окуйм деп жалаң гана өзүңдү тарта бербестен, башка жаныңдагы мен окуйм деген биргелешүүсү болуп эсептелет. Класста деле текшерүүсү жазганда бүт баары ынтымактуу болуп калышат. Ошону баардыгыбыз билебиз. Ошондой эле бир саат ичинде 30 окуучу ынтымактуу эмеге айланып калат, үй бүлөгө. Ошондой эле будан алдыбызга бир чоң маселе, текшерүү иши катары маселе койгондо элестетсек, ар бир адам ошо ынтымактуулукка чакырып, келечекте өнүгүүгө алып келсек болот. 20 жылдан кийин мен өлкөмдү өнүккөн дебейм, бирок эме 20 жылдан өнүккөн мен Кыргызстанды медициналык тараптан өнүктүргүм келет. Хирург болгум келет, бирок көргөндөр айтышат, сен хирург боло албайсың, анткени бул эркектердин жумушу деп. Балким хирург болосуң, 20 жылдан кийин бесплатно жасап, бекер. Жок. Эми мисалы бул Кыргызстандан деле башка өлкөлөргө кетип, бул жака келбей деле Кыргызстандын атын чыгарууга дагы умтулгум келет. Мисалы үчүн Америкага барып деле окусам, Америкагачы буйрушса да, бирок Америкага барып окусам, бул айтышат, башка үй бүлөгө барсаң деле, бул кимдин кызы, ким эметти болду, ким өстүрдү болду экен депчи сурайт. А эгер башка өлкөдө болсам, бул Кыргызстандын кызы деген сыяктуу мындай үлгү келип чыгат. Мен ошо медицина тараптан Тилегиңди берсин. Жок дегенде эне болуу бакыты, баягы 10 балалуу болуп, батыр эне болуп, Кудай берсе келечекте жакшы ада салым. Анда дагы жаштардын оюну угабыз. Бизде жаштар көп, сол тараптан алалы. Саламатсыздарбы? Мен ойлойт элем, ошо азыркы биздин эртеңки жакшы бир келечегибиз, ийгиликтүү бир келечегибиз үчүн бүгүнкү биздин кошкон салымыбыз бул Ленин атабыз айткандай эле окуу жана окуу болуп эсептелинет. Мен ойлойт элем, 20 жылдан кийин Кыргызстан Япониядай болуп калат депчи. Анткени деген азыркы отурган 200 кыздын ичинде эле ошо Чыңгыз Айтматовдой болгон же
же болбосо Роза Отунбаевада болгон калкым үчүн иштеген, мындай мамлекет үчүн иштеген абдан кыйын кыздар чыгат. Анткени мисалы өзүм деле айтсам, мисалы мен дипломат болгум келет. Жана 20 жылдан кийин ушу Кыргыз Республикасынын эң алдыңкы жакшы ушу башка өлкөлөр менен социалдык жана экономикалык байланыштарды жакшы курган бир дипломат болом деп ойлойм. Жана азыр көптөгөн тилдерди үйрөнүүгө абдан аракет кылып атам. Жана азыр ойлойт элем, мисалы быйыл эле Канча тил билесиң? Азыр 4 тил билем. Английскийди жакшы өркүндөтүп атам, жана французский, немецкийди үйрөнүп, корейскийди үйрөнүүдөмүн азыркы учурда. Буюрса, мына быйыл 6 миллион болдук, эми 20 жылдан кийин 12 миллион болуп калабыз. Жана Бизден ошол 12 миллион болуш үчүн дагы көп аракеттер керек экен. Жана Күмөндөр байке айткандай, кыргыздарга свет кереги жок дейт да. Анан ошол балдарыбыз кайраттуу болсо, кыздарыбыз көп төрөсө, буюрса ошондо абга да керек. Жана Кыргызстандын экономикасы абдан өнүгөт деп ишеничтемин да. Анткени кыргыздар абдан үмүттөнгөнү жакшы көрөбүз да. Бирок ошо азыр үмүттөнүп жүрө бербей, азыртадан баштап, азыркы секундадан баштап Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнө салым коштук. Мен ойлойм да, азыркы секундтан баштап ошону ойлонуп, мындай ичибизден өзүбүздүн максаттарды коюп, анткени орустар айткандай человек без цели, без головы деп коюшат да. Ошондуктан азыртадан ошо максаттарыбызга жетип Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнө салым коштук. Анда 20 жылдан кийин биздин республикабыз Япониядан да ашкан бир өлкө болот деп эсептейм. Жакшы пикирди айтты. Кудай буйрса, жана куудулдар айтмакчы, движение кылыш керек деп кол уруп жүрө бербей, аракет кылыш керек экен дагы. Биякта кол көтөрүп аткан биздин кыздарыбыз. Менин оюмча келечекте мындай азыртан элечи адам башка адамды аябай түшүнө билиш керек да. Мисалга мен келечекте психолог болгум келет. Ошол адамдын деген проблемасын угуп, ал проблемага жардам берип, ал проблемасы эмнеде экенин, анын башка адамга жардам берүүсүнө мындай түшүнө алышына, анан ошону өзүнүн пикирин айтуусуна жардам берүүгө аябай салым кошкум келет да. Азыркы учурда Кыргызстанда деген психологтору аябай мындай аз эле өнүккөн да. Анткени кыргыздарда деген жана кыргызчылык бар го. Ал минтип калыптыр деп айтып коюпчу. Бирок деген ошондой маалда деген мындай аябай профессионалдын жардамы керек деп ойлойм да. Мисалы мен деген өзүмдүн эгизим бар да, ал эгизиме деген мындай ал аябай замкнутый да, мындай өзүнө каты деп жүрөт. Анан ошого жардам бергим келет да. Ошондуктан мен өзүмө мындай психолог болом деп максат койдум. Психологдон кийинки мен лингвистиканы тандагым келет. Анткени лингвистиканы тандаганда мындай башка өлкөлөргө барып дагы өзүңдү тааныта билүү. Лингвистиканы тааныганда деген башка өлкөлөргө барып сен өзүңдү таанытып, ошондой эле өзүңдүн өлкөңдү да айтып бере аласың. Эгизиңиз кайда? Биякта, Бишкекте окуйт. Ошонун деген, бирок Кыргызстандын келечеги мен кандай көрөм, аябай мындай өркүндөгөн да. Кыргызстандын бийик тоолору бар. Ошол мисалга деген алсак, Японияда деген чоң имараттар бар го. Мен Кыргызстанда деген ошондой имараттарды көргүм келбейт. Анткени ал имараттар деген мындай пейзажды, живописти жаап коет да. Мен живописти аябай жакшы көрөм. Ошондуктан мындай имаратты салса дагы мындай чекен кылып, мындай ошол живописти жаппагандай болуп, мындай кооздугун көрсөтүп туруш керек. Рахмат. Келечектеги мыкты психологдор, Кудай буйрса. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жаштардын оюн угуп жатасыздар. Убактыбыз барган сайын азайып баратат. Бул берүүнү кийинки берүүдө дагы ушул убакытта көрсөңүздөр болот. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Анда урматтуу жаштар, жыйынтыктап берсек дагы болот, жыйынтыктап. Бүгүнкү тема бүгүнкү жаштар жана эртеңки келечек. Силер 20 жылдан кийин Кыргызстандын келечегин кандай көрөсүңөр? Кыргызстанга кантип салым кошосуңар? Жана ошондой эле оюңар, сунуштар болсо дагы айтсаңар болот. Анда сөз жаштарда. Мен келечекте Кыргызстандын гүлдөп өнүгүүсүн каалайм, жана ошондой эле 20 жылдан кийин ошол өлкөбүз абдан гүлдөп деп ойлойм. Мен болсо Кыргызстанга 20 жылдан кийин кошкон салымымды дагы эле ушул жерде аткарып кеткенде актриса болом деп эсептейм. Анткени бул актриса биздин заманда, азыркы учурда биздин кино жаатында тарыхый кинолор аз деп эсептейм. Тартыла элек деп эсептейм. Ошол тарыхый кинолорду өнүктүрүп өстүргүм келет, ошол жаатта иштегим келет. Бул да болсо мен Кыргызстанга кошкон салымым болот. Баракелла.